Dostlar, кайрымдуулук дүкөнүнүн ичи адам көптүгүнөн дем болуп, бир аз ыңгайсызда жаралгандыгы үчүн сыртка шешиптер жайылып, бут кийимдер, кийим-кечелер сырткадагы төктүрүлүп берилди. Азыр кенен кесир сыртта күн ысык болсо дагы дүкөндөнгө караганда салкын болуп, азыр керектүүлөр кийим-кече, идиш аяктарын ушул жактан дагы алып жатышат. Мына керектүү бүт өздөрүнө керектүүсүн алып кетип атышат. Мына белектерден бери алышты. Бул жакта ошо бут кийимдер. Бул жакта кийим төгүлүп, кийимдерди алып. Мына ар бири өзүнө керектүүсүн алып жатышат. Мотив балдарга ham кээ бир магазиндер жабылганда ушинтип алып келип берип коюшат. Биз ушинтип таратып берип коебуз. Ой, келген балдарга эле бул эми чоңдор силер талашпагыла. Биздин дарек негизинен Карл Маркс Юго-Востокко барып аткан жолдо. Ушул жолдун сол бети болуп калат. Ал эми сиздер Татан жака барып аткан болсоңуздар, Татан жакта мына ушул жерден көрсөңүздөр эле өзү байланыш номерлар, так маалымат жазып турат. Социалдык акча кайрым дүкөн деп, Элин Барсын фондунуку. Мына ушул жерге сиздер дагы кийим-кече, идиш аяк, буюмдарды алып келип берсеңиздер болот. Жана сиздер билген дагы көп балалуулар, шарты оор, учурда бир аз кыйналып калган үй бүлөлөрдү айсаңыздар болот. Көп балалуулар дагы муктаждык болсо келип ушул жерден кийим-кечелерди алса болот. Каншайжа, эртеңки 15 адам тактап коюң. Эртеңки адамдарды. Мына эжем шу алдым дейт. Эжеңиз отуруп кетти. Таныдысызбы дейт. Жок, тааныбадым. Болду, жакшы жарашат экен. Каншайжа, ар бири 2ден бут кийим, 10дан кийим алсын, могу жер түгөтсүн. Бая мына муравей боюнча бир аз маалымат бердик эле, азыр да берип коелу. Биз эмгекчил үй бүлө Долбоор алкагында бир базарда араба түткөн агабыз ушуну алып бергенбиз. Азыр Кудайга шүгүр, агабыз буга чейин арабадан тышкардагы муравейлерди 500 сомдон аренда берет экен эле күнүнө. Ошону арендадан тышкары өзүнө күнүнө 300-400 калчу экен. Азыр Кудайга шүгүр муравей менен күнүнө 1000 сомдон ашык, айына 30 миңден ашык акча табып үй бүлөсүн багып атат. Болот. Жакшы болот, жеке жазып койсоң, Умар. Мына көк чөптү тебелегендерге иш тарап жазыш керек. Ой, буну айнак алгыла, эртең иш тарап салат, ой. Бол алгыла. Мына айнан болду жалсыңар, а? Ырасыңарбы? Ая.
Жоқ, майлемі? Қызыңар қалсаңар, туғандарыңар қалсаңар дағы. Балаңызды жөгөп бересіз, үй жаққа келіп алып. Мындақта төл өтіп кетсіңер, төл өгіле мындақты. Төл өгіле. Бұл Оштағы социал бекер дүкен. Бекер дүкен дегенде көп балалылар, көз қайтшып болып кеткен, жаял қайтшып болып кеткен, же майыптылғарлар бар ғой, майыптар, көз айыздар, ошондойлар ушул жерде эгер муктаждык болсо, кийим кече идиш калса болот. Ал үчүн бирок арыз жазып, же болсо айыл өкмөттөн, же Дамкомдон сунушка тап келиш керек. Так булар. Башка жерге жылтабы бул? Жок, чылган жок. Кайрада алып келсе болор? Ооба. Алып келет дегенде мына колдонууга жарактуу идиш аяк кийим кече алып келсе болот. Анан өтө эскилерди албайбыз. Мен 2-3 күндөн бери, 2-3 күн эмес, 1 айдан бери келип, бир көрүп кеттим эле, номерин албай. Номер мына үстүндө деле бар. Керексиз буюмдардын баары ошону берип коюнду таппай анан. Болот, ооба. Ана. Ооба, мына WhatsApp номер ошодо бар. Ана үстүдөгүчү. Мына сонун нерселерди алышыптыр. Жаман таптылар го. Болуға де. Болды, болады де. Çok bari çıktı. Ya bizim koy onu. Biri alıp ketти. Kapayda adam. Bizim koy onu ne var?